Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Коронавирус илдетинин адамзаттын жашоосунда пайда болгонуна туп-туура 1 жыл болду. Бул өткөн 2020 жыл кандай өттү, жалпы COVID-19дун таасирлери жөнүндө биздин убактылуу чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз менен маек курабыз. Байланышта Красноярскийден Назгүл Батаева эжекебиз, Красноярский улуттук кыргыздар маданий уюмунун жетекчиси, туура тааныштырдым сизди. Кыргыз улуттук маданий автономиясынын жетекчиси. Анан Италиядан бизде Талайкүл Рысалиева эжекебиз байланышта. Саламатсыздарбы? Дароо эле алгачкы суроомо өтсөм да, азыр мына айтып жатабыз, адамзаттын дүйнөдө жашоосунда пайда болгон тажи вирус туп-туура 1 жашка толуптур. 1 жылдан бери бул жылыңыздар негизи өткөн жылдарга салыштырмалуу кандай өттү? Уруксат болсо, биринчисиңиздер Красноярский, анан Италиядагы бир жашоону салыштырып, ошол жактын жашоосу менен айтып берсеңиздер. Назгүл эже, сизден баштасак. 26 март күнү губернатордун указы чыкты. Атайын ушул ковидке каршы кандайдыр бир мероприятияларды өткөрүү боюнча. Анын негизинде биз даже 21-нде даярданып аткан Ноорус майрамыбызды дагы 30 марттарга дайындадык эле. Ошонун баарын токтотууга туура келди. Анткени абал Москвада оорлошуп, андан кийин региондорго да өтө баштады. Сиздер билесиздер, Россия аябай чоң өлкө болгондуктан. Андыктан пока бизге келип жеткинче биз ушул апрелдин баштарында уже абалдын чын эле оор экенин сезе баштадык. Андан сырткары биздин мекендештердин дагы кайрылуусу апрелдин аягында, апрелдин 15-нен баштап уже ооруп баштагандары, медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү, негизи эле социалдык тармактардан да жардам көрсөтүү жумуштар токтоп баштап, ошонун негизинде уже кырдаалдын кыйын башталганын сезип баштадык. Андан баштап биздин диаспорадагы иш-чаралар дагы ошого багытталып өзгөрүү башталды да. Талайкүл эже, анан Италия ошол тажи вирустун биринчи толкунунда бир статистикалык маалыматтар боюнча жана жуктургандар, каза болгондор боюнча алдыга чыгып атпады беле? Ошол учурга бир кыскача токтолуп айтып берсеңиз. Бул жерде биз февраль айында башталды Италияда. Башында Кытайда башталганда, баягы жаңылыктардан угуп атканда, бул Италиядан өтө алыс жерде болуп аткан сыяктуу эле. Эч ким камаарабай жаткан. Анан эң биринчи жолу бул февраль айында же январь айынын аягында, февралдын башында болду. Эң биринчи бул вирус табылган, бул 2 Кытай жаранынан табылып, анан ошондон кийин Италиянын түндүк тарабында өтө тездик менен жайылып кетти. Өзгөчө Ломбардия областында. Анан март айынын башында ошол локдаун башталды. Биринчи 1 зонадан башталды, ошол Ломбардия областынан. Анан уже абал курчуп колдон чыгып баратканда, анан толук Италияны ошол локдаун кылып толугу менен жабышты. Андан кийин негизи биз мигранттар бул коронавирусту эки жолу көрдүк да. Биринчиси бул жон терибиз менен, ошол өзүбүз жашап жаткан мамлекеттен көрсөк, экинчиси бул жай айында Кыргызстанда болгон учурда бул жүрөгүбүз менен экинчи жолу көрдүк да. Жүрөгүбүз менен көргөн абал кичине кыргыз жарандар үчүн, Италияда жашап жаткан кыргыз жарандар үчүн кичине курчураак болду да. Анткени ошол туугандары каза болуп калган учурлар да болду. Анан же локдаун болуп, же барып ошол туугандарынын баягы топурак сала албай калгандарына ошол убак аябай биз үчүн оор учур болду. Кыргыз жарандар үчүн Италияда жашап жаткан. Дароо эле сизден кайра сурайын, 1 жыл өттү дедик коронавирустун бизде жашообузда пайда болгонуна. Анан Италияда азыркы учурда абал кандай нукка өзгөрдү? Италия бир коронавирус менен күрөшүүдө жеңди деп, же бир жеңүү жолуна түшө алды деп айтсак болобу? Толугу менен коронавирусту жеңди деп айта албайбыз. Толугу менен жеңди деп бул вакцинасы чыгып, толугу менен бир дагы жугузган адам болбогондо гана айта алат болушубуз керек. Учурда ошол жыл башынан баштап азыркы убакка чейин жуктургандардын саны Италияда 1 миллиондон ашты.
Алардан айыккандары 500 миңден ашык айыккандар болсо, азыркы учурда ооруп жаткандар бул 700 миңдей. Көчөккү күндө эсептесек, акыркы 24 саатта 692 адам каза болду коронавирустан. Бирок эми бул башка мамлекеттер менен Италиянын айырмачылыгы, бул Италияда долгожитель деп коет, аябай көп убакытка чейин жашагандар бар. Бул ошол патологиясы барлар, анан карган адамдар көбүнчө каза болуп атат да. Негизи статистика боюнча 80 жаштан 90 жашка чейинки адамдар ошол көбүрөөк каза болуп атат. Азыркы убакта биринчи толкунга караганда Италияда абалды мындай колдон чыгып кеткен жок, ситуацияны жакшы эле баягы кармап турушат. Анткени биринчи толкунда бул психологиялык жактан дагы, физикалык жактан дагы Италия даяр эмес болчу, Италия мамлекети. Ошон үчүн баягы курч болуп кетти да. Ал эми экинчи толкуну болсо баягы психологиялык жактан да, физикалык жактан да даяр болгондуктан азыр ситуация колдон чыгып кеткен жок. Больницалар даяр, больницаларда месталар бар дегендей. Сиз айтсаңыз, анан азыркы учурда Красноярскийде абал кайсы нукка өзгөрүп, кайсы багытта жүрүүдө, жана Красноярскийде да биздин убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиз аябай көп. Аларда бир жашоосу кандай болуп жатат? Сиздерде кайсы нукка өзгөрдү? Жалпылаганда эми бул Красноярсктагы ошол эле дүйнө жүзүндөгү башынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктардан сыртта калбады десем болот. Анткени акыркы убактарда, даже мына бүгүнкү күндө ковидтен бул дүйнө менен кош айтышкандардын саны дагы көбөйүп баратат. Андан сырткары 8 ноябрда губернатордун жаңы жарлыгы менен дагы бир топ чектөөлөр жана карантиндин частный, частичный карантин киргизилди. Бул деген мүмкүнчүлүгү бар жумуштарда удаленкага барып иштеш керек. Окуучулардын бардыгы 1-класстан 4-класска чейин начальный класстар гана окуп атат. Калган класстардын бардыгы дистанциондук окууга өткөрүлгөн. Эртең менин оюмча бул чаралар дагы өзгөртүлөт, узартылат. Анткени 23 ноябрга чейин болчу. Ошонун негизинде биздин мекендештерибиз ошол эле жазгы абалга салыштырмалуу бир топ уже туруктуу. Апрель-май айында биздин мекендештердин арасынан да ковид менен ооруп чыккандар бир топ эле көп болду. Анын ичинде өтүп кеткендер да болду. Анан азыркы учурда андай абалдагы баягы карантиндагы эле өтө жесткий болбогондуктан, бир топ иштери да токтобогондуктан пока абал туруктуу десем болот. Бирок бунун баардыгы күнүмдүк өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Ошондуктан бизде Кудайга шүгүр элчилигибиздин канцелярия бөлүмү бар. Ал жакта консулубуз дагы дайыма иштеп атат. Азыр миграционный кызматындагы, миграция кызматындагы өкүлчүлүгүнүн жаңы өкүлү келиш керек, аны да күтүп атабыз. Буюрса алар да келип калса, анан баягы элчиликтен, миграция кызматынан, ары диаспорадан болуп, үч тараптуу мекендештерге өз убагында тез жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Сиз азыр мекендештерге бир өзүбүздүн, сиздердин уюмдар же элчиликтен болгон жардамдарды айттыңыздар да. Анан биздин кыргызстандык мекендештер, мисалы Орусияда коронавирус илдетинин бир симптомдору байкалса же ооруга чалдыкса, ооруканадан, дарыгерден жардам алууда эч кандай бир тоскоолдуктар жокпу? Бирдей эле мамиле кылынабы Орусиянын жараны жана башка өлкөнүн жаранына? Эми бул деген ситуация ар бир жаранга, орусча айтканда, индивидуальный подход болуп калып атат да. Кээ бир жерлерде мындай жардам бербей койгон учурлар дагы кездешүүдө. Андай учурда эгер бизге кабар жетип калса, биз анда оперативно жардам бергенге аракет кылабыз. Но көп эле учурда азыр ушул жергиликтүү калктагы көп эле соцсеттерде, жарыяларда, новостилерде айтышып атат. Допустим, стационарный чоң-чоң ооруканаларга барсак, орун жок деп жардам берилбей калып атат. Даже 60-70% пневмония болуп, жанагы өпкөсү жабыркагандарды дагы койка место жок деп отказ кылып аткан учурлар болот деп, бирок кайра башка жактарга барып же дагы бир кандайдыр бир варианттарын издешип атат да. Негизи ситуация эми жергиликтүү өкмөт башчылары айтып атат, баары стабилдештирилген, карап атабыз, мүмкүн болушунча жардам берип атабыз деп, бирок человеческий ресурс он всегда ограничен, орусча айтмакчы. Ошондуктан эгер ошондой случай болуп калган болсо, пока азыр күздө биз элекпиз, жазында болгон. Жазында действительно жардам бербей атат, чакырсак келбей атат деген жалобалар болгон эле. Азыр Кудайга шүгүр андай жок.
Италияда мындай көрүнүштү байкабадыңызбы сиз? Кыргыз жарандары боюнча, негизи эле мигранттар боюнча айтып кетсек, бул жакта эми Италияда санитардык система эң жакшы, өтө жакшы деңгээлде, жакшы өнүккөн. Ал эми мигранттар же болбосо итальян жарандары деп бул жерде ошол именно коронавирус боюнча бөлүнбөй эле. Анткени эгерде бир мигрант ооруп калган күндө деле ал өзү эле оорубастан ал айлана чөйрөнөсүнө дагы жуктурганга бир чоң риск да. Ошон үчүн бул жакта коронавирустан дарылануу бул бекер, толугу менен бекер. Анан Италияны сиз айтып өттүңүз, жана биринчи толкунунда абал курчуп кеткен себеби даяр болбой калды. Азыр мисалы экинчи толкуну, кийинки толкундар болсо Италия даяр депчи. Жалпы коронавирустун алдын алууда, бир ага карата мамиледе Италия бийлигинин, жалпы Италия жарандарынын мамилесинен эмнени белгилеп айтып, анан биз кыргызстандыктар эмнесин бир өзүбүзгө пайдалуу катары алышыбыз керек деп эсептейсиз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул жакта эми Кыргызстан менен Италияны бул салыштыруу өтө эле оор. Анткени бул экономикалык жактан дагы бул Италиянын аркасында бир эле мамлекет эмес, бул Евросоюз турат. Айтып кетсем, бул ошол Италияда абал курчуп кеткенде Recovery Fund деген фонд менен фонд аркылуу ошол Европадан жардам келген акчалай. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн Кыргызстан менен Италияны салыштырып, анан Кыргызстан момундай үлгү алыш керек дегенден кичине мындай оорураак да. Анткени Италиянын аркасында чоң күчтүү Евросоюз турат. Жарандарыбыздын болгон мамилеси да, мисалы Бишкекте азыр бизде көп эле байкап калдык да, маска таккандар да азайды. Бир эрежелерге деле бир баягы биринчи толкундан кийинкидей көңүл буруу байкалбайт да. Сиздерде санитардык эрежелер толук сакталуудабы? Италияда санитардык эрежелерди эми биз бул жерде бир граждандыктагы бир жоопкерчилик тууралуу, жарандык жоопкерчилик тууралуу дагы бир өтө маанилүү айтылчу маселе болуп атат да. Бирок граждандык жоопкерчиликти дагы, ошол жоопкерчиликти сездирүү бул мамлекеттин негизи милдети да. Бул жакта, например, телевизордон же болбосо ошол ар кандай маалымат каражаттарынан аябай бат-баттан ошо көргөзүп турушат да, эмне кылыш керек жаран. Ошол ситуацияны мындай транспаренттүү түрдө көргөзүп, ачык айкын айтып, эмне болуп атат, кандай болуп атат ситуация, ошону ачык айтып, анан жарандарга мындай ар бир жаранга жеткирүүгө ошол мамлекет эң жакшы иштерди жүргүзүп атат да. Анан жалпы ошол Орусияда, Красноярскидеги биздин убактылуу жүргөн мекендештерибиздин жанагы жашоо күнүмдүк турмушунда же жумуш табуусунда же жумуш аткаруусунда эмне өзгөрүү болду, негизгилерин же кандай азыр көйгөйлөр пайда болду кошумча, ушуларга бир кыскача айтып берсеңиз? Бул эми эң негизгиси бул чек аралардын жабылганы болду. Массалык маалымат каражаттарында сиздер деле билсеңиз керек, 21 сентябрдан баштап Орусия менен Кыргызстандын чек аралары ачылды, учак менен, аба жолдору менен кирсе болот дегени менен ал бир гана Москва аркылуу кирсе болуп атат, киргенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Ал эми региондорго учкан рейстердин бардыгын чартерный деп атап, ага жанагы мыйзам түрүндө чектелген чектөөлөрдүн негизинде гана киришип атат. Ошондуктан ушул чек ара маселеси ошону менен бирге бизге, ошол эле элчиликке бизге да буйрук болсо керек, работодательдер кайрылып атат, жумуш берүүчүлөр, жумушчулар жок. Кандай кылып Кыргызстандан тигил же бул жумушчуларыбызды чакыртып алсак болот деген маселе, көйгөйлөр күндөн күнгө көбөйүп жатат. Эми азыр кыш келип калды бизде. Ошондуктан кышында бир аз спрос азыраак болот. Бирок эми жаз менен дагы кандай болот өзгөрүүлөр, канчалык чек аралар чынында ачылат, ачылбайт, ошол маселе аябай эле острый болуп турат. Ошол эле суроону сизге берейин, бирок баары бир салыштырмалуу Италияда бир абал башкача болсо керек. Жана сиздерде кошумча бир эмне көйгөй пайда болду? Жалпы эле Италиян тургундарында эмне кошумча тоскоолдуктар пайда болду же күнүмдүк турмушунда эмне өзгөрүүлөр болду бул COVID-19 бизге келгенден бери?
Эми общий жалпы жонунан айтып кетсем, экономикалык жактан өтө эле жабыркады. Бирок жогоруда айтып кеткендей, баягы Евросоюздун жардамы болгон үчүн быйыл көп мындай билинген жок. Анткени ошол жардамдар келип, азыр бонус түрүндө ошол кирешесиз калган үй бүлөлөргө, кирешесиз калган ишканаларга ошол жардамдар берилип атат. Ал жагынан быйыл жакшы деле мындай сезилген жок да. Бирок прогноздор бар, бул чыныгы кризис, экономикалык кризис бул 2021-2022 жылдары мына чындап сезилет депчи. Азыр ошол Евросоюздан келген, жана айтып атпаймынбы, фонд Recovery Fund деп келген, ошол акчанын аркасынан азыр мындай жакшы деле мындай чоң кризис көрүнгөн жок. Ал эми кыргыз жарандары боюнча айтып кете турган болсом, бул кыргыз жарандары жумуш тууралуу эч кандай өзгөрүү болгон жок. Кыргыз жарандары жумушсуз калган жок. Тескерисинче мамлекет тараптан жакшы жардам болду. Эми бул жерде кыргыз жарандарын айтып кете турган болсок, бул жерде легалдуу түрдө жашап иштеп жүргөн мигранттар, анан легалсыз түрдө жашап иштеп жаткан мигранттар болуп экиге бөлүнөт да. Анан легалдуу түрдө жашап жаткан мигранттар бул эч кандай итальян жарандарынан эч кандай айырмаланбайт. Итальян жарандарында кандай укук болсо, ошондой эле укук менен, кандай жардамдар болсо, ошондой эле жардамдарды ала алышат. Ал эми легалсыз жүргөн мигранттарды бул жерде ошол пандемия убагында, например, эгерде жумуш жок отуруп калган болсо, бул жакта биздин бир жакшы, Италияда жакшы нерсе бул Ватикан бар. Ватикандын ошол чиркөөлөрдөн берилген жардамдар өтө көп. Мисалы айта турган болсок, бекер азык түлүктөрдү таратышат, бекер кийим кечектерди таратышат. Ал жагынан мындай эч кандай көйгөйлөр жок. Андан сырткары, эгерде жата турган жери жок болсо, бекер алып барып жаткырышат дегендей, мындай аябай эле мындай көчөдө калган кыргыз, жумушу жок көчөдө калган кыргыз болгон жок. Мындай көп деле кыйналуулар болгон жок да. Анан жумуштагы мындай жумушсуз калды, жумуштун баары токтоп калды деген болгон жок. Анткени бизде ошол 90%, кыргыздардын 90% бул кара адамдарды карап иштешет. Ошол кара адамдарды карап иштешкендиктен бул эмеде, сектордо, бул сферада эч кандай кризис болгон жок. Башында пандемия башталганга чейин жумуштар болсо, пандемия бүткөнгө чейин деле, азыркы күнгө чейин деле ошол жумуштарды иштеп атат. Ал жумуштар мындай токтоп калган жок же жабылып калган жок дегендей эч кандай тоскоолдукка учураган жок. Андан сырткары экономикалык жактан дагы ошол мисалы апрель-май айларында ошол кара адамдарга карап жаткан адамдарга 500 айына 500 евродай болгон 500 евро жардам берилди да. Ошондо 2 айга 1000 евро кошумча ошол пандемия убагында өзүлөрүнүн ден соолуктарын баягы рискке коюп иштегендери үчүн баягы как бы кандай десем, бир вознаграждение сыяктуу бир жардамдар болду. Андан сырткары экономикалык жакта көп эле бонустар берилип атат. Кайталайм, легалсыз түрдө жашап жаткан мигранттар кичине кыйыныраак болду. Ал эми легалдуу түрдө жашап жаткан мигранттарга эч кандай бир кыйынчылыктар болгон жок. Бирок жакшы кабар, быйыл ошол легалсыз жашап жаткан мигранттарды легалдаштыруу үчүн санаторий чыгып, көпчүлүк жердештерибиз азыркы убакта документтерин жасап атышат. Бул жыл мындай жакшы, жемиштүү жыл болду да биздин кыргыз жарандары үчүн. Жумуш жагынан карасак. Анан акыркы суроом болсун, азыр сиз айтып өтпөдүңүзбү, коронавирустун таасиринен жана чыныгы кризис алдыда келатыптыр деп көп эксперттер айтып атат депчи. Балким сиздер эксперт эмессиздер, бир жөнөкөй жаран катары сурайын. Ушул кризиске жалпы жөнөкөй жарандар, анын ичинде мигранттар кантип даярданышы керек деп ойлойсуз? Бул тууралуу айтыш кыйын, анткени мигранттардын негизи эле Италияда мигранттардын иштеп жаткан жумушу бул Италиянын өзүлөрүнүн жарандары баягы оңойлук менен барбай турган жумуштар да. Ошон үчүн мисалы ошол эле кыргыз жарандар иштеп жаткан жумушту айтсак, ал жерде 24 саат бою ошол үйдө жашап анан иштешет да. Андай жумушка Италия жарандарынан аз санда 24 саат бою ошол үй бүлө менен жашап иштеген жумуш мындай итальяндарда аз кездешет да. Ошон үчүн бул мындай салыштырмалуу мигранттарга көп деле мындай
тоскоолдук болбосо керек, кризис болбосо керек да. Анан эми албетте мамлекет бар, мамлекет ишендирип жатат. Мисалы азыр карасак ошол 2021-жылдын бюджети өкмөт тарабынан иштетилип чыгып, азыр парламентте каралып жатат. Ал тууралуу айта турган болсок, ошол өзгөчө кырдаал убагында дагы өзүнчө бир фонддор бөлүнүп, өзүнчө бир акчалар бөлүнүп жатат. Эң негизгиси бул мамлекет бар, мамлекет ошол өзүнүн жарандарын эме кылганга, коргогонго мындай ар бир мындай болгон эмелерин, күчтөрүн жумшап жаткан учурда. Ошон үчүн мындай өтө деле мындай коркунуч жок да биздин мигранттарга. Эң негизгиси ошол легалдуу түрдө жашап иштесе, андай деле мындай чоң коркунучтар жок. Эми аны кийин көрөбүз да, кандай болот эми. Сиз айтсаңыз, Красноярскийдеги ошол мекендештериңизге кандай бир кеңеш берет элеңиз? Ушундай кризис болот деп атат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Анан Кыргызстандагы биздин жарандарыбыз балким той топурларды азайтышы керекпи? Красноярск эми Талайкүл айтып кеткендей, чындап эле бул экономикалык кризистин өзү и так эле кризисте жашап жүргөнбүз баарыбыз эле. Кыргызстан баш болуп, Орусия төш болуп эле. Анан азыркы ковид дагы бул пандемия дагы аябай эле соода саттык тармагына көп кандай десем кыйынчылык алып келди, таасир берди, ооба, негативный таасирин берди. Андан сырткары биздин негизи мекендештерибиз Красноярскта, жалпы эле Россияда бул соода саттык таризинде, анан стройкада иштешет да, курулуштар тармагында. Анан кризис болгондо эле бул биринчи эле ошол эле адаттагыдай соода саттык токтолот. Кечээ пандемияда дагы торговый центрлердин баары, базар учарлардын баары жабылды. Ошондуктан эң биринчи таасирин ушул тармактарга тийгизет. Анан курулуш дагы заморозкага өтүп калат. Ошондуктан биздин мекендештердин көбү ушул тармактарда иштейт. Ошону менен бирге көп эле учурда жанагы обслуживающий персоналдар да ушул жактарда да, ушул тармактарда иштейт. Ошондуктан азыр биздин мындай кеңешибиз сиз деле, биздин мекендештерибиз уже бир топ эле түшүнүп калышты. Мурдагыдай үйгө Кыргызстанга акча жөнөтпөй жок болуп калды. Болсо дагы уже заранее айтышып атат. Ошол балдары болсо балдардын тамак ашына мындай жеке башын сактап калышкы эле. Анан көбүнчө өздөрү да ушул жерде эле акчаны топтоп турганга мүмкүнчүлүк алышты да, түшүнүштү ошондой керек экенин. Зарыл, ооба. Анткени азыр биз мурда мындай бир топ болсо да Россияда стабилдүүлүк бар эле. Ооба, бул айда иштеген акчамды жөнөтсөм, эмки айда да ушул акчаны алам деп. Ошондуктан көп эле түшүнүп калгандыктан эми Кыргызстанда деле ошону түшүнүш керек болуп атат. Айрымдары түшүнсө, көпчүлүктөрү түшүнбөй, дагы деле ошол эле кредиттер жабылбай, дагы эле той болуп же бата болсо ага деле токтолушуп барып аткандыктан ошол нерсени бир аз токтотсок, анда өзүбүзгө эле бир топ жакшы болмок да. Ошол анан кеңештин баардыгын биз ушул жерде деле соц тармактардан, башка жактардан, WhatsApp группалардын баарында таркатып айтып туруп атабыз. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге вактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз коронавирус илдетинин жалпы дүйнө жүзүнө жайылышы, анын ичинде четте жүргөн биздин кыргызстандыктарга болгон таасири, кайсыл багыттагылардын жашоосу өзгөрдү, ушул жөнүндө кенен кеп кылдык. Бизде түз байланышта Италияда убактылуу эмгектенип жашап жүргөн Талайкүл Рысалиева жана Красноярск Кыргыз автономиялык маданий уюмунун жетекчиси Назгүл Батаева болду. Кайрадан амандашканга чейин сак саламатта туруңуз.